Өткөн жылдын октябрь айында социалдык тармактарда тазалыктын кызматкерлери пианинонун коштоосунда ыр-ырдаган видео соц тармактарга тараган. Кийинчерээк театр аянтындагы ушул музыкалык аспап жайгашкан жер жаңы таланттар үчүн жаркыраган аренага айланды. Ал эми бул 2020 жыл. Бишкек жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери вандалдар бузган музыкалык аспапта ойногонго аракет кылып жатышат. Аспапта ойноого болот, бирок пианинонун панели аеосуз талкаланган. Көп өтпөй пианинону бүлдүргөн адамды ишкананын жумушчулары жеринде кармашкан. Ал жаран бузулган музыкалык аспапты калыбына келтирүү үчүн жаңы шайман сатып алып келген. На следующий день пианино было просто разгромлено. Потому что прям пианинону орноткон күндүн эртеси эле кимдир бирөө такыр жараксыз кылып талкалап салышыптыр. Билбейм, кимге бул музыкалык аспаптын зыяны тийип тоскоолдук жаратып жатат. Биздин кызматкерлер калыбына келтирүүгө аракет кылып көрүштү, бирок колдонуудан такыр чыгып калды. Эми Ички иштер министрлигинин кызматкерлери вандалды табуу аракетин көрүп жатат. Бишкектин кооздугуна аны көрктөндүрүүгө кайдыгер карабаган калаанын тургуну Сейил Бактарда эс алган жарандар үчүн кайрадан жаңы пианинону шаарга белек кылууну чечкен. Бишкек жашылдандыруу муниципалдык ишканасы аны жазында орнотууну пландап жатат. Мы уже, наверное, предусмотрим как-то меры безопасности. Шаарда Бишкекти көрктөндүрүүгө салымын кошууга аракет кылган жарандар көп. Жаңы пианинону бир шаар тургуну белек кылды. Бирок биз аны жазында орнотобуз. Аны менен катар видео байкоо жүргүзүү үчүн коопсуздук чараларын көрөбүз. Мурунку пианино ойлонбогон жерден дагы бир шаар тургунунан белек катары келип, коопсуздук чаралары каралбай орнотулуп калган эле. Эркиндик бульварындагы былтыр орнотулган архитектуралык скульптуранын абалы да сүйүнтөрлүк эмес. Жакында эле вандалдар аларды өрттөп, натыйжада алардын сырткы көрүнүшүн гана эмес, ар бир фигураны жасоого 2 жумадан ашык убакыт сарптаган кожоюндун маанайын дагы бузушкан. Эркиндик бульварында бизде шаарда бактар кескенде, ошо бактардын эмесин ыртпастан атайын ушундай скульптура жасап, үчөөнү даже Бишкек шаарындагы бульвар эркиндикке орнотконбуз. Ошонун бирөөсү павлин болчу, бирөөсү болсо күчүк болчу. Ошону өртөп кетишкен. Өзү көрүп тургандай мына павлинди өртөп кетти, итти да өртөп кеткен, күчүктү аны алып салдык уже. Совсем жарабай калды. Түйүнөн да ажырап, башын да жылып кетишкен. Бул жердеги стаяктар дагы сындырып кетишкен. Жакында эле митингчилер шаардын инфраструктурасын жана анын сырткы көрүнүшүн бузганга үлгүрүштү. Алар шаардын көпчүлүк бөлүгүн талкалап гана тим болбостон, антисанитардык шартта элдердин достугу паркындагы газондо мал союшкан. Ойго келбеген иштин аркасынан тазалоого жарабаган митингчилер Сейил Бактын газондорунун суу өткөрүү түтүктөрүн талкалап салышкан. Бул жерде ошо жана митинг учурунда жылкы союп кетишкен экен. Бул жерде кан болуп, азыр дагы көрүнбөй калды. Мурун аябай кан болчу. Бул жерде тазалап кетишкен биздин балдар. Эми бул акылга сыйбаган нерсе да, бул нерсени кылбай деле койсок болмок анан. Жасаган нерсе кичине жапайчылык болуп калабы дейм да. Сиздер оюңуздарча жапайчылык. Бул нерсени эми бул жер газон негизи өзүчө. Газон болот, элдер эс алат. Бул деген сквер дружба народов деп коебуз бул жерде. Ак үйдүн эле жаны. Тополоң учурунда суу сугаруучу шланг дагы уурдалып, Ак үйдүн дарбазасын байлап турган аркан катары колдонулган. Кызгылт сары түтүк бүгүнкү күндө дагы ошол эле жерде революциянын символу катары байланып турат. Бирок болуп өткөн окуяларга карабастан муниципалитет жана анын бардык бөлүмдөрү шаардын жашоочуларына ыңгайлуу шарт түзүү үчүн болгон аракетин жумшоодо. Айзагам Чебекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.